өзүмдүн келечегимди курмандыкка чалып атамбы же жокпу, бирок кандай болгондо да эл чындыкты, адилеттүүлүктү, эл кабардар болуш керек деген максатта мен сиздердин комиссиянын суроолоруна кыпындай калп аралашпаган, болгон көзүм менен көргөн чындыкты айтып берүүгө даярмын. Убактылуу өкмөттүн ичинин аябай тыгыз кылган жумуштарын жана ошол убактылуу өкмөт бийлигини сактап калуу максатта кечкен кандары кантип акканын мен билгендиктен, маалыматты убактылуу өкмөттүн айып иштерин ичинен көргөндүктөн мен камакта барымтада, залогто жаттым да. Эч кандай соттук териштирүү, мына канчалаган мамлекетте ар кандай кылмыштардын негизинде соттук териштирүүлөр жүрөт, тергөө иликтөөлөр жүрөт. Биздин мага козголгон кылмыш иштин алкагында 7 жылдан ашыгыраак соттук териштирүү жүрүп, анан чечим чыкты. 7 жыл соттук териштирүү жүрөт деген бул Кыргызстан тарыхында саналуу гана иштер болбосо, убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү тушалып калган кылмыш иш болгондуктан бул 7 жылга чейин сүйрөлдү да. Бир чечим адилеттүү чечим чыгарайын десе, убактылуу өкмөт жазага тартылыш керек. Адилеттүү чечим чыгарбаш үчүн коомчулук карап турат. Ошондуктан мен сотумдагы 7 жылга барып, анан 1-май райондук соту тарабынан кандайдыр бир деңгээлде айыптоо деген жазаны эптеп мага тагышты да. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен ошол революциялык абалда биз тыгыз жеке мен, тыгыз Өмүрбек Черкешевич менен болот, Черниязов менен, Эмилбек Саламатович Каптагаев менен, Райкан Төлөгөнов менен деги убактылуу өкмөт мына кече жакында Азимбек Анаркулович Бекназаровду дагы убактылуу өкмөттүн айрым кетирген мыйзам бузууларынын негизинде суракка тартты деп уктук, жана анын негизинде камакка алынды деп да уктук. Бул буга чейинки мен көрсөтмөлөрүмдө, кече жакында берген 1 саатка чукул интервьюмда дагы Азимбек Анаркуловичтун Алмаз Шаршенович менен өзүнчө бир $500 миллион жакын суммадагы маселени телефондук байланыштар ачыкталган. Темир Сариев менен өзүнчө сүйлөшүүлөрү $1 миллион кантип кымтып алабыз дегендин үстүндө акылдашкан көрүнүштөрүнө коомчулукта күбө болгон, биз дагы укканбыз. Азыр Азимбек Анаркуловичтун убактылуу өкмөттүн белдүү мүчөсү деп айтсак болот. Анткени ал киши күч структураларынын башында тейлеп турган киши болду да. Ал площадьта өлгөн кишилерди, улуттар аралык кагылышта аябай чоң роль ойногон киши да Азимбек Бекназаров. Бул киши не только Бакиевтер качкандан кийинки ячейкаларды тоноолошунда доля алган киши эмес, бул киши деги эле революциялык моментте толугу менен мамлекетти күч структураларын көзөмөл кылган киши катары. Аерде тергөө объективный, субъективный болсо, Бекназаров Азимбек мырза өзү дагы мени калп айттырбайт болуш керек, андан танат деп ойлобойм. Ал киши менен мен телефондук түз байланыштарым болгон. Ал киши өзү айтып турчу. Даже мени түрмөгө убактылуу өкмөт киргизгенде, Абдулла, мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө өзүм дагы нааразымын. Сенин мээнетиңе сен камалбайт болчусуң. Мага окшогон киши башкы прокурор болуп турганда сени бир күн каматпайт болчубуз. Бирок тилекке каршы убактылуу өкмөттүн кызматын кылып, камалып кеттиңер деп телефондо мен төрмөдө жатканда ал киши менен тыгыз байланыштырчу. Аида Салянова бул юстиция министрликте, Адилет министрлигинде иштеп турган кезинде катчы болуп иштесе керек эле. Мени ошол талап тоноодо Текебаевдер буйрукту аткарганыбыздын негизинде камалган шериктеримдин бирөөсү Салянованын жакын жээни болот. Ал кишини кызматтык машинасында ташып жүргөн адам менин шеригим. Аида Салянованын күйөөсү ат башыдан Бакытбайке деген бар. Биз кылмыш иштери ачылганга чейин, биз камалганга чейин Аида Салянова менен жана анын күйөөсү Бакытбайке менен биз чайлашып жүргөн кишибиз. Болгондой Аида Салянованы убактылуу өкмөттүн айыптарыны жауып жашырууга аракеттенүүсү биздин көптөгөн мээнетти жокко чыгарып койду да. Салянова Текебаевди жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн актоонун үстүндө бардык мыйзамды тебеледи. Ушундай суроолор пайда болуп атат да. Эмне себептен Ош окуясы боюнча коомдук комиссия унчукпай атат? Ошол боюнча сиз пикириңизди айта кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден да бир жолу эске салым келет кыргыз журтчулугуна. Биздин комиссияда 7 дубандын, 2 борбордун өкүлдөрү бар. Чындыгы үчүн чыркыраган мырзалар, айымдар. Анан мен бул кишилерге аябай ыраазычылыгымды айткым келет. Мен айта элем, эми тирүү киши болгондон кийин кичине ооруйт экен. Анан мен айлаштан Германияда операция болуп келдим. Мен деле азыр момундай таяк тайына отурсам дагы келдим мына.
Биз жасаган ишти биз аягына чыгарабыз. Эч кандай бирөө жеп койду, коркутту, үркүттү дегенден биз Кудай бар, анан эл бар. Кыргыз эли чындыкты билиши керек. Жаш келечектерди кантип алдап жамандык менен тарбиялайбыз. Мамлекеттин келечеги баарыбыз жооптурбуз. Жеке эле президент, өкмөт, парламент эмес. Ар бирибиз тынчтык болушуна, бакубат жашоосуна элибиздин экономикасы өнүгүүгө ар бир салымыбызды кошушубуз керек. Азыр биз комиссия иштеп атат. Улантабыз, токтобойбуз эч качан. Чындыкты эл журтка чыгарабыз, ачык айрымды элге журтка жеткизебиз. Кылычбек Сатындиевич, эл арасында мындай суроолор болуп атат да, өткөн ишти эмнеге козутуп атасыңар, бул ишти жаап койсо боло эле деген. Эмне себептен ушул коомдук комиссия ушул 14 жылдан мурун өтүп кеткен ишти азыр иликтеп атасыздар? Маанилүү суроо берип атасыздар. Мурунку бийлик убагында мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошол эле убактылуу өкмөттүн ана башы Атамбаев президент болгон, Отунбаевадан кийин. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп туруп мүчөсү болгон. Андан кийин тиги президент болуп туруп ковид убагында кандай кылганын билесиңер. Чыгарчы эмес, ачык айрым болчу эмес. Азыр Кудай жалгап жаңы бийлик келген. Жаңы бийлик дагы ошо президенттердин баарын башын кошуп туруп ынтымакка чакырып аракет кылды. Бирок ошондон да саясат кылдык бир тобубуз. Атамбаев баш болуп аракат коюп алып эмне кылды? Анан эми азыр экс-президенттер дагы бар. Эмне кылып койду эле алар делечи. Ойлоп көрсөк, азыр деле мисалы Акаев айтып атат. Мен акталдым, бизге экс-президент макамын берсин деп кайрылып атат. Бирок моралдык акысы бар ошол кишинин. Эл тараза. Эмне үчүн биз эл унчукпай калышыбыз керек? Биздин бала чакабыз алардын жеген ичкенин талап тоногон убактылуу өкмөт кагылыштырып кыргыз өзбек салгылашын жасаган канча киши сыздап жүрөт. Унчукпай калалыбы? Кантип сиз менен биздин балдар ошолор жалган нерселерди чыгарган китептерди окуйт. Биздин эң негизги максатыбыз тынчтык, мыйзамдуулук болсун. Ошол кагылыш, төңкөрүш кайталанбасын деген биздин оюбуз, пейилибиз, кылган кызматыбыз ошол. Биздин эң негизги максат чындык, эзелде кыргыз эли ошону көрбөсүн. Кан төгүлүүнү, жеген ичкенди, талап тоноону, улуттук аралык агылышууну, кишилерди өлтүрүп, кырылдыгыш кылып, чөнтөгүн толтургандар жоопко тартылсын. Эзелде мындай болбосун кыргыздын тарыхында деген. Мен жообум ушундай. Рахмат. Сиз мародерство боюнча бүгүн айтып кеттиңиз. Ушу сиздердин араңыздарда ошол мародерствого атагы чыккан Абдулла Юсуп сиздер менен келип калыптыр. Бул жигит сиздерге ошол коомдук комиссияга ачыктоо боюнча кандай маалыматтарды берип атат? Ошол боюнча мына берилген маалыматтарга негиз болгон Азимбек Бекназаровдун камалышы кечээ күнгө УКМК тарабынан ошолордун бир кандайдыр бир бүгүнкү күндө сиздердин алып бараткан иштердин таасири барбы ошол жерде? Жакшы суроо болду. Мен айтып коеюн, бул Абдулланы балабызды мен чакырткам. Себеби бул киши 12 жыл жалган жала менен отурду, оозун жабабыз деп түрмөгө камап, ичине барып коркутуп күтүп жүргөндөрдөн менде материалдар бар. Анан бүгүн биздин комиссиядагы суроосу бар. Бул киши дагы жалган жала менен камалган. Ошон үчүн биздин иликтөөгө акыбыз бар биздин комиссиянын. Анын жаран катары дагы. Анан ошон үчүн сурообуз бар катары биринчи суроону мен узаткым келип атат. Абдулла мырза, сиздин бул убактылуу өкмөт 14 алгыр менен кандай байланышыңыз бар эле? Эмне үчүн сизди ошо жака алып барышты? Биринчиден атайын көз карандысыз комиссия түзүлүп, анын башында жетектөөдө сизди тургандыгыңыз. Буга чейин дагы бир топ комиссиялар түзүлгөн. Өкмөттүк комиссия, эл аралык комиссия, жогорку кеңештен парламенттик териштирүүнүн бир комиссиялары түзүлгөн. Бирок натыйжасы убактылуу бийликтин каалоосуна жараша гана натыйжа менен чектелген. Себеби өздөрү сүзүп бараткан кеманы өздөрү тешкенге мүмкүн эмес болуп жамап ошо абалдан чыгышканда. Азыр сиздердин комиссия мүчөлөрүнө жана төрагасына буга чейинки мен комиссияны алып барып аткан ишмердүүлүгүнөн кабарым бар. Андыктан албетте 14 жыл
абакта зинданда жатып дагы тарыхый адилеттүүлүктү, чындыкты ордуна келүүсүнө кандайдыр бир мамлекеттин мекенчил жараны катары белди бекем бууп окуяларды ачыктап жүздөгөн кишинин өлүмү кайсыл тараптардан башталган экендигин ачыктаганга бул оңой эмес экен. 14 жыл түрмөдө жатып, андан кийин дагы чындыктын артынан өзүмдүн келечегимди курмандыкка чалып атамбы же жокпу, бирок кандай болгондо да эл чындыкты, адилеттүүлүктү, эл кабардар болуш керек деген максатта мен сиздердин комиссиянын суроолоруна кыпындай калп аралашпаган, болгон көзүм менен көргөн чындыкты айтып берүүгө даярмын. Жана комиссиянын суроолоруна гана жооп берүү бул жакта турсун. Мен келечекте соттук териштирүүлөр жүрөбү, тарыхый баа берүүгө ошо улуттар аралык кагылыш, өзбек-кыргыз согушуна атайын жасалма жаратылгандыгы, ошол эле апрель окуяларында Бакиев атып кетти деген кишилердин айрымдары андай эмес экендигин тастыктаганга менин сөзүм комиссияга жана атайын тергөө органдарына керек болсо ачыктап бул тарыхый чындыкты адилеттүү бийлик турганда тарыхый бурмаланган нерселерди калыбына келтирүүгө мен көрсөтмө беришим керек. Ошого милдеттүүмүн деп эсептейм. Ал эми агайдын айткан суроосу, ооба убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Адатта революциялык башаламандыктардын мезгилинде бийликтин туу чокусунда турган кишилер жерге түшөт экен да, жөнөкөй элдер менен сүйлөшүүгө мажбур болгон абал экен да негизи революциячы. Мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн буга чейинки билдирүүлөрүмдө да айткам, түрмөдө ондогон жыл отурдук. Түрмөгө эмне себептен сени камады эле деген суроо болуп, мунун кабыргасынан ушундай суроо болчу болсо мен жооп берет элем. Убактылуу өкмөттүн ичинен аябай тыгыз кылган жумуштарын жана ошол убактылуу өкмөт бийлигини сактап калуу максатта кечкен кандары кантип акканын мен билгендиктен, маалыматты убактылуу өкмөттүн айып иштерини ичинен көргөндүктөн мен камакта барымтада залогто жаттым да. Эч кандай соттук териштирүү, мына канчалаган мамлекетте ар кандай кылмыштардын негизинде соттук териштирүүлөр жүрөт, тергөө иликтөөлөр жүрөт. Биздин мага козголгон кылмыш иштин алкагында 7 жылдан ашыгыраак соттук териштирүү жүрүп, анан чечим чыкты. 7 жыл соттук териштирүү жүрөт деген бул Кыргызстан тарыхында саналуу гана иштер болбосо, убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү тушалып калган кылмыш иш болгондуктан бул 7 жылга чейин сүйрөлдү да. Бир чечим чыгар, адилеттүү чечим чыгарайын десе, убактылуу өкмөт жазага тартылыш керек. Адилеттүү чечим чыгарбаш үчүн коомчулук карап турат. Ошондуктан менин сотумдагы 7 жылга барып, анан 1-май райондук соту тарабынан кандайдыр бир деңгээлде айыптуу деген жазаны эптеп мага тагышты да. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен ошол революциялык абалда биз тыгыз жеке мен, тыгыз Өмүрбек Черкешевич менен болот, Черниязов менен, Эмилбек Саламатович Каптагаев менен, Райкан Төлөгөнов менен деги убактылуу өкмөт, мына кече жакында Азимбек Анаркулович Бекназаровду дагы убактылуу өкмөттүн айрым кетирген мыйзам бузууларынын негизинде суракка тартты деп уктук, жана анын негизинде камакка алынды деп да уктук. Бул буга чейинки мен көрсөтмөлөрүмдө, кече жакында берген 1 саатка чукул интервьюмда дагы Азимбек Анаркуловичтун Алмаз Шаршенович менен өзүнчө бир $500 миллион жакын суммадагы маселени телефондук байланыштар ачыкталган. Темир Сариев менен өзүнчө сүйлөшүүлөрү $1 миллион кантип кымтып алабыз дегендин үстүндө акылдашкан көрүнүштөрүнө коомчулукта күбө болгон, биз дагы укканбыз. Азыр Азимбек Анаркуловичтун убактылуу өкмөттүн белдүү мүчөсү деп айтсак болот. Анткени ал киши күч структураларынын башында тейлеп турган киши болду да. Ал площадьта өлгөн кишилерди, түштүктө улуттар аралык кагылышта атайын жасалган улуттар аралык кагылышта аябай чоң роль ойногон киши да Азимбек Бекназаров. Бул киши не только Бакиевтер качкандан кийинки ячейкаларды тоноолошунда доля алган киши эмес, бул киши деги эле революциялык моментте толугу менен мамлекетти күч структураларын көзөмөл кылган киши катары. Аерде тергөө объективный, субъективный болсо, Бекназаров Азимбек мырза өзү дагы мени калпайттырбайт болуш керек, андан танат деп ойлобойм. Ал киши менен мен телефондук түз байланыштарым болгон. Ал киши өзү айтып турчу,
Даже мени түрмөгө убактылуу өкмөт киргизгенде, Абдулла, мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө өзүм дагы нааразымын. Сенин мээнетиңе сен камалбайт болчусуң. Мага окшогон киши башкы прокурор болуп турганда сени бир күн каматпайт болчубуз. Бирок тилекке каршы убактылуу өкмөттүк кызматын кылып камалып кеттиңер деп телефондо мен төрмөдө жатканда ал киши менен тыгыз байланыштырчу. Ал тыгыз байланышуунун башаты булар убактылуу өкмөткө мүчө болуп келгенден башталган. Биз түштүктөгү кыргындын жүрүшү, бияктагы Бакиевтерди жанагы түштүк эли дагы Бакиевке нааразы экен деген абалды жаратууда убактылуу өкмөттүн кылган сценарийсинде аткаруу жагында кимдер турганын жана аны кайсыл убакытта качан түштүк тарапка жиберилгенин баарын расмий тергөө тарабынан суроо болсо мен жооп берген даярмын. Мен убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн 5-6 мүчөсү менен тыгыз күнүмдүк телефондук байланышууда болгон. Кимдер менен? Мисалга Эмилбек Саламатович Каптагаев менен аябай тыгыз мамиледе болдук. Анткени ал убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчисинин башчысы болчу, биринчи орун басары Райкан Төлөгөнов болчу. Мен негизги көбүрөөк маселелерде бул кишилер менен түз жолугуп, кайсы бир нерселерди талкууга алып аттык, эрежелештирип аттык, аткаруусун көзөмөлгө алып атышты. Ал кишилер мен кирип аларга отчет берип аттым. Эмилбек Каптагаевдин мен менен түздөн түз укуктук жакта поддельник экенин ачыктаган жагдайлар бар. Ал киши мына ошол убакытта өздөрү бийликте турган убакытта да мекемелер аралык түзүлгөн тергөө тобунун тергөөгө байланышкан маселелерде Каптагаевдин кызматынан карабастан мага келгени мажбур болду. Биз тергөөнүн алкагында бир канча жолу беттешкенбиз. Ал киши албетте ал муфтий азиретти кызматтан кетүүсү жана убактылуу өкмөттүн түштүк окуяларынын жанагы Кадыржан Батыровторго кайрылууга мажбур болушту. Убактылуу өкмөт Кадыржан Батыровго кайрылууда менен байланыштырдык. Эмилбек Каптагаев менен тыгыз байланыштырдык. Тергөөдө да беттешип жүрдүк, бирок анын натыйжасы алар каалагандай болду. Биз каалагандай чындык жагына чыккан жок. Ошол эле Өмүрбек Чиркешевич өзү дагы моюндайт. Текебаев өзү дагы башында моюндабай аткан болчу. Бирок бир канча убакыттан кийин моюндаган интервьюлары да жарык көрүп баштады. Мен Өмүрбек Чиркешевич менен революциянын алдында мен буну ата баладай бир офисте чогуу жүрүп акылдашып, Бакиевтерге каршы аракеттенүүлөрүнүн үстүндө мен баарынын ичинде Атамекен партиянын жаштар канаты жагында мен активдүү мүчөсү болчумун да. Өмүрбек Чиркешевич революциянын алдында мага жакындан мындай сырдашып, акылдашып, бөлүшүп калган болчу да саясий жараянды. Катары кимдер? Ошол эле учурда Өмүрбек Чиркешевич, Эмилбек Каптагаев, Болот Черниязов менен жекече не только кызматка келгенден кийин кызматтык абалына байланыштуу биз ал киши менен түздөн түз жолугуп жүрдүк. Ага чейин мына үйү биздин могу шаарда Борбордо 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын имараты бар. Ошого жакын жайгашкан жерде мен Болот Черниязовдун үйүнө көп жолу чай ичкени барып жүргөн абалдар болгон. Ал киши менен мындай айтканда үй бүлөлүк катташка жеткен деңгээл болду. Анткени мен дайым үйүнөн кезикчимин да ал кишини. Бул кишилер убактылуу өкмөттүн белдүү мүчөлөрү болгон, бири министр МУД болгон. Ошол эле учурда мына Кеңешбек Дүйшөбаев ошо улуттук коопсуздук кызматын башкарып турган. Убактылуу өкмөттүн ошол Бакиевди айдап чыгуу процессинде жана толук кандуу бийликке ээ боло албай калгандан кийинки аракеттери түштүктө улуттар аралык кагылышты жаратуудагы таасирлерин ичинен мен баарынан кабарым бар. Анткени булар менен телефондук сүйлөшүүлөр ачыкка чыгат. Бул депутаттык комиссия түзүлгөндө дагы мага караштуу мен айтып чыккан кылмыштарды бети ачылып жаткан жагдайга жараша жогорку кеңештен өзү баса белгилеп айтып койгум келет. Жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия ар бир жөнөкөй иштердин үстүндө депутаттык комиссия түзүлө бербейт. Бирок мародерстводо, талаптоноодо, убактылуу өкмөттүн кетирген, мыйзам бузган аракеттери, кишилердин өлүмүнө чейин жеткен аракеттерге берип турган буйруктары ачыкталыш үчүн атайын түзүлгөн депутаттык комиссияда 5-Созов жана 6-Созов дегеним бир кылмыштын алкагында 2 жолу жогорку кеңештин 6 жана 5-Созов атайын депутаттык комиссия түзүп иликтөө жүргүзүүсү бул буга чейинки башка кылмыштардын тегерегинде атайын 2 Созовдун депутаттары биригип комиссиянын жыйынтыгына аракеттенишкен эместе. Ушул жерден эле 5-чакырылыш жана 6-чакырылыштын депутаттары мен айткан маалыматтарды терең талдап баштагандыгы
бул өзү убактылуу өкмөттүн тиешеси болбосо кандайча бир эмес 2 созуктун депутаттары атайын. Сизди Аида Салянова ген прокурор болуп турганда жогорку кеңешке да алып кирбеди беле? Ооба, Сессия болбоду. албетте ооба, ушундай Эмне болгон. үчүн ошондо жогорку кеңеш чечим чыгарган жок, сиздин маалыматтарыңыз боюнча бийликтөө жүргүзгөн жок деп ойлойсуз? Бул жерде Же Атамбаевдин бийлиги ошондо жаап койду? албетте бул убактылуу өкмөттүн өздөрүнүн ичара айрым пикир келишпестиктеринин натыйжасында айрым кылмыштар ачыкка чыгууга мүмкүнчүлүк жаралды да. Атамбаев менен Текебаевдин көз караштары дал келбей калган учурда биздин тергөө жагыбыз жанданып атты. Текебаевге коюлуп аткан айыптар мыйзамдуу далилденип баштаган жагдайда бул экөө жарашып алат. Ошол менен эле тергөө нугу өзгөрүп кетет дагы, токтоп калат. Бирок чындыгында Алмазбек Шаршенович, Атамбаев, Текебаев, Каптыгаев деги эле убактылуу өкмөттү таасири бар мүчөлөрү ошол башаламан кыска убакыттын ичинде мен менен баары тыгыз байланышта болуп турду да. Ал эми сиз сурап калдыңыз Аида Салянова жөнүндө. Биринчиден Аида биз ошол кезде да түрмөдөн туруп дагы коомчулукка жеткирген аракеттендик. Аида Салянова бул юстиция министрликте, Адилет министрлигинде иштеп турган кезинде катчы болуп иштесе керек эле. Мени ошол талап тоноодо Текебаевдер буйрукту аткарганыбыздын негизинде камалган шериктеримдин бирөөсү Салянованын жакын жээни болот. Ал кишини кызматтык машинасында ташып жүргөн адам менин шеригим. Аида Салянованын күйөөсү ат башыдан Бакытбайке деген бар. Биз кылмыш иштери ачылганга чейин, биз камалганга чейин Аида Салянова менен жана анын күйөөсү Бакытбайке менен биз чайлашып жүргөн кишибиз. Анткени жанагы менин Оморов Дастан деген мени кылмыш иште шерик деп табылган кишим бар. Ал Салянова менен жакын тууган болот. Болгондой Аида Салянованы убактылуу өкмөттүн айыптарыны жауып жашырууга аракеттенүүсү биздин көптөгөн мээнетти жокко чыгарып койду да. Салянова Текебаевди жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн актоонун үстүндө бардык мыйзамды тебеледи. Биз ал кишиге далилдедик, ал жеңебиз болот Аида Салянова. Күйөөсү Бакытбайке менен канча жолу чайлашып жүргөнбүз. Биз ушул Аида Салянованы тааныйт экенибизди, бизди кылмышкер эмес экенибизди күйөөсү дагы өзү да биз менен чайышып жүргөн киши тааныйт, билет деп ачыктагандан кийин Салянова бизге каршы удар койгонго өттү. Толугу менен Атамекенди коргоду. Бизге Генеральный прокуратурадан аябай катуу кысым болду. Атамекен партияны укугуну коргоодо Аида Салянова башкы прокурор катары кылмыштардын бетин ачууга эмес. Мүчөсү болчу да ошо партиянын. Убактылуу өкмөткө жан тарткандардын сап башында Аида Салянова турду. Бизге мына эч кандай негизилде деги эле адам кылмыш жасаса, даже бир кишини өмүрүн алып койгон киши өлүмүнө тиешеси бар берене менен соттолгон кишилерге 15 жылдан ашык жаза бербей аттат да көрдүк. Бирок менде тооктун сөөгү жок жерден 25 жылга соттошту башында. Кийин 23 жылга, кийин 21 жылга. Бул киши өлтүрбөй туруп жанагынтай көлөмдөгү сурок. Бул же убактылуу өкмөткө койгон айыптарды жөн эле ойманчыгар айтып койгом, кечирим сурайм десең, за ложный показания 3 жыл эле сурок аласың. Жок, болгондой айтам десең, момунтип 30 жылга жакын сурок менен ойлонуп атасыңбы деген мени сурок менен коркуткан күндөр болду да буларда. Ал эми бүгүнкү күндө, азыркы доордо мына убактылуу өкмөттүн айыптарын териштирген канча комиссиялар толко убактылуу өкмөткө жан тарткан чечимдерди чыгарып келди. Бүгүн силердин комиссияга жана мындай азыркы бийликтин адилеттүү, калыстык менен тарыхый чындык болгондой ачыкталсын деген позицияда турганына ынангандыктан мен дагы жанымды кепил курмандыкка чалып, коомчулукка ачыктаганга аргасыз боло турам. Бүгүнкү бийликтен үмүтүм чоң. Мен сизге мындай суроо берейин дедим эле. Сиз ошо убактылуу өкмөттүн камчысын чаап, ол биздин Кыргызстандын ушул акыбалга келишине жардам бериптирсиз да, бирок сиздин оюңузда туура кылдымбы, ошону моралдык сиздин өзүңүздүн абийириңиз, сиз өзүңүздү кандай соттоп атат, ошол интересин алып атат. Албетте, жүрөктө кайгы капа жок эмес. Анткени убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсүнө биз асмандан түшкөн периштедей кызмат кылдык да буларга. Биз ойлодук, мамлекеттин келечеги, өнүгүп өткөнбүз, жаштар ошол эле арада менин улутум өзбек болгонуна байланыштуу өзбек улутундагыларды да мамлекетте мындай
кыргызча сүйлөп, мамлекетте мекенчил тарбиялана турган бир коомчулукты жаратат экен, ошого мен себеп болот экенмин деген арзуу үмүттөр менен мен убактылуу өкмөттүн бардык буйруктарын, ал албетте бүгүнкү күндө кылмыш болуп атат да, буйруктары кылмышка тете болуп атат. Бирок биз ал кезде убактылуу өкмөт бизди кылмышка түртүп атат деп ойлогон эмеспиз. Стабилизация, мамлекеттин келечеги бүтүндүгүн сактап калыш үчүн колубузга курал берсе, биз Өмүрбек Чиркешевич ошол эле Каптагаевдарды курал жарак менен коргогонго арабызда буга чейинки интервьюларда айттым. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн каалоосуну канааттандыруунун үстүндө өлүп калган балдарыбыз бар бизде. Мындай айтканда биз кишини өлүмгө жеткирген даражада кызмат кылып бердик да. Бирок тилекке каршы аягында ондогон жыл бизди камады. Убактылуу өкмөткө доомат коюп аткан кишиге окшоп калдык. Бүгүнкү күндө мына бошогонума мен түрмөдө Кудайга ыраазымын, жана кыргыз элине ыраазымын. Кандай болгондо да сырттан колдоо мени адилетсиз камалып кеткендигим, убактылуу өкмөттү миңдеген кишилерди канын кечип, жанагындай улуттар аралык кагылыштарды жаратып отуруп бийлигини бекем сактап калгандыгын ичинен көргөн күбө катары мен курмандыкка чалынып зинданда отурат экенимди элдин көпчүлүгү бөлөгү түшүндү. Жана элден болгон колдоодун негизинде мен 15 жыл бир бөлмөдөн чыкпай, сабырым жетишти. Элге да рахмат. Албетте канчалаган кишилер мындай баалуу тарыхый маалыматтарды билген кишини башын желкесинде көтөрүп жүрүү оңой эмес экен. Кооптуу жагдайлар түрмөнүн ичинде да болуп атты. Сыртка чыкканда да азыр жан сакчы жок, бир жакка басууга мүмкүн эмес жагдай. Анткени убактылуу өкмөттүн бүгүнкү күндө дагы байкалбаган таасири, байлыгы жок эмес. Андыктан убактылуу өкмөттү мага карата буйруган буйруктарын соттук териштирүүлөрдө мен буга чейин да айткам, жакын арада убактылуу өкмөттү расмий сотко берип, ошол соттун жүрүшүндө ар бир мүчөсүнүн кайсыл деңгээлде, кайсыл жерде мен күбө болгон учурдагы кетирген кылмыштарын ачыктоого мен бүгүнкү күндө даянмын. Сизге дагы суроо да, сиз ошол туура эмес азыр өзүңүздү мындай актаганга аракет кылып атасыз да, ошо биздин убактылуу өкмөттөрдүн ишин кылып жүрдүм деп атпайсызбы? Сиз ошол туура эмес кылганыңызды азыр билдиңизби же ошо түрмөдө отурганда алардын мамилесинен билдиңизби же болбосо өзүңүз мындай кандайдыр бир Кудай таламдан эме келди дегенде? Кыргыз элинин астында албетте түшүнүксүз жагдайлар болот. Жанагы алар менен каймакташып турган учурда баары менен жакшы, анан камап койду, өзүнүн эле жакын кишилерин саткан катары же болбосо убактылуу өкмөт менен кылмыштарына шериктеш катары элге кантип мындай жүзүнө карайт деген жагдайда албетте бул суроодо орду бар. Мен кыргыз элинен кечирим сурайм. Өмүрбек Чиркешевичке окшогон, Эмилбек Саламатовичке окшогон убактылуу өкмөттүн саясий сыйкырларынын негизинде биз акылыбыздан адашып, булардын ар бир буйругу мыйзамга тете болуп атат деген ой менен, албетте мен эми акылы тунук эле жигитмин. Убактылуу өкмөт киши өлтүр десе деле өлтүрүш керек экен деп барып өлтүрүп койгон жокпуз. Бирок убактылуу өкмөттүн ар бир буйругу, ооз-эки буйругу дагы бизге мыйзам катары эсептелгенбиз. Биз ал кезде ойлогон эмеспиз. Бакиевдин мал мүлктөрү биякта мародерство десе казан очогун тоноп кеткен кишидей көрүнүп аткан, угулуп аткан жагдай болушу мүмкүн. Ал жерде казан очок тоногон эмес, бул Бакиевдерге таандык болгон кеңселерди, байлыгы бар. Мына бүгүн Бекназаровдун камалышы дагы муну жагдайды далилдеп турат. Ячейкаларга кол салып убактылуу өкмөт келгенде көзүнө көрүнгөн кызарган жерди жулуп өздөрүнө менчиктеп аткан жараянда биз элдик кошун катары Ата Мекен партиясына кызмат кылып атабыз деп ойлодук да. Биз ойлогон жокпуз кылмышты үстүндө патриот болуп кетип баратабыз деп. Убактылуу бизге ушундай ынанымдуу Бакиевдер мал мүлктү, элди тоногон акчаларын мамлекеттин сыртына көчүрүп кете электе биз коргоп калышыбыз керек деген урам менен бизди анан патриоттук мекенчилдик сезимдерибизди ортого кепилдикке коюптур. Биз Бакиевдин үйүнөн, офистеринен жана ошол кездеги убактылуу өкмөт колго киргизген байлыктарын биздин колубуз аркылуу чогултуп бердик да. Биз ойлогон эмеспиз. Дагы суроо айтып бергим келип атат да сизге. Анан ошол түрмөгө жаттыңыз, мисалы үчүн алардын колунан келет эле да сизди өлтүрүп коюшчу. Анан бирде болбосо мына азыр тирүү калдыңыз, акталдыңыз, эл алдында болгондо. Жок, эми азыр акталган аракетибиз бар. Бирок ошол убактылуу өкмөттүн колунан келет эле да сизди жок кылып өлтүрүп коюшчу. Анан сиз кандайча ушул
тирүү калдыңыз деп мен таң калыштуу суроо бергим келип атат. Ооба, бул суроо деле орундуу деп эсептейм. Анткени мен түрмөдө ондогон жыл ажал менен алышкан жагдайда жашадым. Себеп жөн эле сотко барып, соттук териштирүүнү өткөрүү үчүн сотко бараткан машинада дагы бизди коопсуздугубузга байланыштуу деп өзгөчө отдельный машинада алып барып, мен машинада 1-2 жолу эмес, 3 жолу ушул 7 жыл аралыкта 3 жолу авария болдум. Сотко кетип баратып. Атайлап. 3 жолу автокырсыкка жолуктум. Ал автокырсыкка кабылуу башка чогуу отурган жана кылмышка шектүү башка жарандар жок, сен өзгөчө кайтаруудагы адамсың деп отдельный алып барып мындай кырсыкка жолуктуруп койгон учурлары 1-2-3 жолдан болду. Бирок кандай болгондо да албетте убактылуу өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар болчу. Мени көзүмү тазалап койгонго андай аракеттер ичинен кара жанагы ички каралардын башкаруу түзүмүнү пайдаланганга да аракеттер болду. Мен расмий эфирден пайдаланып бүгүнкү күндүн бийлик төбөлдөрүнө, жетекчилерине расмий кайрылат элем. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичке жана Камчыбек Кыдыршаевичке бүгүнкү күндө мен мамлекетте тарыхый баалуу күбө катары мени өзүмдү баалаш эмес, мен убактылуу өкмөттү, бийликти тоноп басып алуусундагы кылган аракеттерини сотто далилдеп бериши мүмкүн болгон жаран катары мени өмүрүмө жана өзүм байкабаган жактан мени коопсуздугума кетирилип аткан кемчилдиктер деп эсептеймби, же болбосо мен азырынча билбейм. Жаным Аллахка тапшыргам, бийликтин назары түз, бийлик адилеттүүлүктү ачыктап аткан кишилерди озунча куугунтуктабайт деп эсептебегендиктен ачык айтып атам. Бирок ошол эле учурда бийликтин жетекчилерине чын жүрөктөн кайрылгым келет эле. Мен 15 жыл акыйкат адилет үчүн түрмөдө бир бөлмөдөн чыкпай жашадым. Сыртка аман эсен Кудайдын каалоосу экен, Аллахка ыраазымын, сыртка чыктым. Эми сырттагы ушул кылмыштардын бети ачылганга чейин убактылуу өкмөт эл астында ким экени даана мыйзамдуу көрүнгөнгө чейин мени өмүрүмө болгон коркунучтарды жана ар кандай кырсыктарды алдын алууга бийлик тарабынан кичине көмөк болот деген өтүнүчүм бар. Себеп буга чейин эле мына түрмөдөн бошогондон кийин айрым маалыматтарды ачыктагандан кийин мага түшүнүксүз жагдайлар болбой койгон жок. Андыктан бийликтин жетекчилеринин убактылуу өкмөттүн толук кандуу айыптары ашкере болуп, ошол ашкере болгон айыптарына менин көрсөтмөлөрүм ачыкталганга чейин мени өмүрүмө Камчыбек Кыдыршаевич жеке коопсуздук кызматынын жетектеген киши катары, анан президент мамлекеттеги тарыхый көрүнүштү өзүнү мындай тарыхый чындыкты ордуна келишине салым кошкон падыша катары ал кишинин мени жеке коопсуздугума көз салып беришин өтүнөт элем.